Кош келиңиздер. Жан кошулуп жаткан коноктор. Сиздерге угулуп жатамбы? Үнү кандай угулуп жатат, жазып койсоңуздар. Ушунча үнүн чоңойттум. Тилекке каршы микрофонум иштебей жатат. Бүгүн эфирди улантабыз. Кече күнкү теманын уландысы кантип биз сатуу тармагын үйрөнсөк болот жана кандай кылып өздөштүрүп кетсек болот. Онлайнда кантип кирешеге чыгып жатышат азыркы учурда. Онлайндан кантип акча тапса болот, кантип кошумча киреше тапса болот. Ошол боюнча сүйлөшөбүз. Эгерде онлайнда иштеп жаткандар болсо, кантип кирешени эки эсе көтөрүү боюнча суроолор боюнча сүйлөшмөкчүбүз. Ошондуктан бардыгыңыздар активдүү катышып берсеңиздер. Кече күнү мен тапшырма бердим эле, айымдар. Караңыздар. Акысыз сабактын, марафондордун ошол жагы бар да. Эгерде биз акча төлөп, төлөм жүргүзүп, сабактарды окуп, билим алып, ошол акысыз сабакка караганда акылуу сабактардын баягы жугуму көбүрөөк болот десем болот да. Себеби мен өзүм дагы ошондой марафондордо, акысыз марафондордогу тапшырмаларды аткарбайт болчумун да. Кече күнү мен тапшырма бердим. Кече 40тан ашык айым мырзалар сабакка кирдиңиздер. Бирок тилекке каршы көпчүлүгүңүздөр тапшырма аткарган жоксуздар. Кутман кеч, Аселия, Матлюба эчекке кириптир. Балким улуусуздар, жаштарыңыздар канчада, ошондо жаза кеттиңиздер. Махабат айым кетти. Бүгүнкү эфирде эмне үчүн сатуу тармагын үйрөнүшүбүз керек жана эмне үчүн онлайнда акча табуу жеңилирээк деп көпчүлүгү ойлошот да, онлайнда акча табуу оңой депчи. Ошол боюнча сүйлөшөбүз. Анан өзгөчө эгерде онлайнда бизнес кылам деп жаткан айымдар болсо, сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн аты жөнүңүздөр менен Instagram баракчада катталганыңыздар аябай жакшы. Өзгөчө атыңыздар, анан фамилияңыздар жазылганы өтө жакшы. Эгерде өзүңүздөрдүн жеке брендиңиздерди алып чыгам десеңиздер. Эгерде жок, өзүңүздөрдүн башка эле бир бренд фирма сыяктуу баягы кийим дүкөн же болбосо онлайн дүкөн алып иштетем десеңиздер, анда анын аты жөнү менен аты жөнү менен кирсеңиздер болот. Бул жакка Instagram баракчанын аты жөнү боюнча азыр кеңеш берип турайын, адамдар чогулгучакты. Андан кийин Аселия эже 40 жашта экен. Кайсыл жактан байланышып жатасыздар? Мен Бишкек шаарында болгондорду бир күнү атайын конокко кыргыз боз үй бар бизде. Уюткулуу боз үй деп коебуз. Ошол уюткулуу боз үйгө сиздерди чакырып кетемин. Себеби ал жерде ар бир кыргыз инсаны өзүнүн келечектеги уюткуусун, көрөнгүсүн ошол жерден алып кетет деген ойдомун. Себеби ал жерде атайын уюткуу төр боз үйү деп тигилген. Ал жерден сиздер өзүңүздөрдүн миссияңыздарды аныктап, ошол жерден алып кетесиздер. Ал жерде сабактарга катышуу менен сиздер өзүңүздөрдүн ким экениңиздерди аныктасаңыздар болот. Ошондуктан баягы Бишкек шаарында болгондор болсо, сөзсүз ошол сабактарга келип, катышып, өзүңүздөрдү таанып, өзүңүздөрдү табып, миссияңыздарды аныктап, өзүңүздөр Кудай алдында жасай турган кызматыңыздар бар. Ошол кызматыңыздарды да аныктап, ошону тактап кетсеңиздер болот. Биз азыркы учурда ошол боз үйдө иш чараларды уюштуруп жатабыз. Ал боз үй эмне үчүн тигилген? Анткени ал кыргыз элинин каада салтын, кыргыз элинин руханий байлыгын, материалдык байлыгын, кыргыз элинин маданиятын көтөрүү, экономикасын көтөрүү боюнча өзгөчө сонун инсандар келип сабак өтүшөт. Ал жерде бардыгы атактуулар, баягы мамлекетке, элге эмгеги сиңген инсандар. Бирок
Онлайнда алар иш алып барышпайт, чынында айтканда. Онлайнда бизчилап какылдап сүйлөп элдерге сабак өтүп бербейт. Азыр кичинеден уюштуруп элге чыгыңыздар деп суранып атам. Кичинеден уюштуруп атабыз ал жерге түз эфирлерди, бирок негедир баягы жаман нерсени бат таратабыз. Кыргыздар өзгөчө адамдар, ошо бир мындай жанды кейите турган, бир адамдардын көз карашын терс жака бора турган видеолорду, ушундай рекламаларды тезирээк таратабыз да. Анан бирок кыргыз элинин өнүгүүсүнө салым кошууга келгенде эле такалып калабыз да, ал нерсени тараткандан уялабыз да. Бул нерсени биз жокко чыгарышыбыз керек. Сонун мен барат элем, дейт Асил эже. Күтөбүз боз үйдөн. Бизде 9-ноябрда саат 5:30 уюткулуу төр боз үйүбүздө менин наставнигим десем болот, эжекем, продюсер өзү, тажрыйбалуу продюсер десек болот, көптөгөн ырчыларды сахнага чыгарган инсан, өзү драматург, режиссер, и ошол эле учурда бир нече китептердин автору. Көрдүңүздөрбү? Таланттары баягы таланттарын сыртка мындай аябай ашепке чаап, чыгарып, мактанып элге чыгарбайт экен да көпчүлүк адамдарчы. Анткени баягы өзүнүн эмес билимин сактайт экен. Бирок айтып атам, кичинеден чыгыңыздар, элге таанысın, сиздерде инсандарды эл таанышы керек деп, онлайнда пайдалуу жумуштарды жасап кетиңиздер деп суранып атабыз. Ошол буйруса сиздерге дагы ошол нерселерден билим аласыздар деген ойдомун. Себеби бардыгыбыз эле бир нерсени издеп жүрөбүз. 9-ноябрь саат 5:30 кечки болуп калат. Анткени элдер жумуштан чыккан учурларда баралы деп суранып атышат. Анткени өтө сонун тема болот. Кыргыздын куту жөнүндө сөз болот. Жана Манас таануучу, өзү изилдөөчү драматург эжекебиз өзүнүн 15-20 жылдык тажрыйбасы менен бөлүшөт. Бул илимий негизде изилденген жан дүйнө, биздин жан дүйнө азыгыбызга кандайдыр бир өзүнүн салымын кошот деген ойдомун. Ооба, сиз Замира эже келип аттыңыз, бирок сиз башка учурларга туш келип калатыңыз да. Сабак болгон учурда эмес, сабак болбогон учурга туш келип калатыңыз окшойт. Азыркы учурда бизде бир жумада 2 жолу, кээде 1 жолу сабактар болуп калып атат. Сабактар өзү уюткулуу төр боз үйү бул Маданият министрлигинин артында жайгашкан. Ал жерде бизде 3 боз үй тигилген. Бирөөсү ушу нукура кыргыз тамактарын ошол келген туристтерге, келген сырттан келген меймандарга, өзүбүздүн кыргыз элине ошол нукура тамактар менен ошол жерде атайын боз үй тигилген. Ошол жерде чай ичсеңиздер болот келип. Ал жерде каттама, ошол эле сүт, чай, ошол тамактарды жеп кетсеңиздер болот. Ал жерде эмне тамактар жасалат мен толук деле билбейм, бирок повар бар ал жерде. Сабак 2 саат созулат. 5:30 болсо 7:30 бүтөт. Азыр 7:30-8 эрте эле да. Кете алабыз. Бир аз күтө туралыбы же сабагыбызды баштай берелиби? Гүлназ айым кирди азыр бизге жаңы. Сиздер менен бүгүн мен эфирде 30 мүнөт болмокчумун. Андыктан бардыгыбыз аракет кылалы. Бат-баттан кирип рекламаларды Замира эже эскертип коюңуз, Бегим айга жана менеджерлерге эскертип койсоңуз, мен азыр чыгып кетсем кайра түз эфир сакталбай калат да. Сима 060 деген калп дейт да. Эмнени түшүнбөдүм, билбейм. Эмнени калп деп айтып атасыз? Түшүнбөдүм. Аферисттер дейби? Эмне болгон аферисттер? Ошондой онлайн тармакка келгенде
баягы фейк аккаунттар менен кирип алып, өзүнүн аты жөнү жок эле кирип алып эле бир нерселер жаза беришет да. Андайларга көңүл бурбайбыз. Биз кыргыз элинин маданиятын, кыргыз элинин руханий байлыгын алып жүрүүчү агартуучулардын катарын толуктайбыз деген болсок, демек биз ошол жактан билимдерди алып, өзүбүзгө керектүү маалыматтарды топтоп, өзүбүздүн жан дүйнөбүздү байыта турган керектүү деп айтат элем. Аң сезимибизге, жан дүйнөбүзгө керектүү эң чоң билимдерди алсак болот жана жан дүйнөбүздүн тынч акыбалына алып келсек болот. Биз качан тынчтанабыз, качан кыргыздын канында ойноп жаткан генин ойготкондо, ошо биз кыргыз экенибизди аныктаганда, тактаганда анан чыгат да. Эми биз бүгүн тема башка, ал жөнүндө мен атайын сиздерге бир сонун жаңылык айтып өтөйүн. Жакында сиздер үчүн атайын Telegram каналда, акысыз Telegram каналда биз Жан дүйнө азыгы аттуу группа ачкандабыз. Бул группада ошол боз үйдө өтүлгөн темалардан кыскача акысыз маалыматтар ташталып турат. Сиздер өзүңүздөр ошол жакта дагы алып, билим алып, өзүңүздөргө керектүү маалыматтарды топтойсуздар. Ал эми бүгүнкү марафондун максаты кантип биз сатуучулук өнөрдү өздөштүрүп, ошону менен катар эле кошумча онлайн кирешеге чыга алабыз. Ошол боюнча сүйлөшмөкчүбүз. Бардыгыбыз эле ойлойбуз да, Инстаграмда, ТикТокто, мисалы мен ТикТок колдонбойм, YouTube колдонбойм. Себеби эң жаман мындай терс таасир бере турган видеолордун бардыгы YouTube'да жана TikTok'то камтылган да. Бир кирип кетсең, ал жактан чыга албайсың. Ал эми Инстаграмды мен Telegram каналды бул сабак өтүүчү өзүмдүн баягы платформам катары кабыл алам да. Ошондуктан биз эмне кылабыз? Сиз кайсыл платформаны тандабаңыз, өзүңүздүн баягы алып чыга эмнени максат кылып элдерге бергиңиз келип атат, ошону аныктап алышыңыздар керек да. Азыркы учурда бизде кыздардын жардамы менен, мен өзүм группаларда жокмун, реклама кылган жокмун, сиздерди чакырып келген жокмун да. Кыздарым жардам берип атат. Ошол кыздардын суранычы менен дагы сабактарды өтүп бериңиздер, ушул сабактар токтоп калды, кайрадан уланталы деген баягы сунуштар менен кайрадан түзүлүп атабыз. Буюрса жакында бизде сатуучу бол 7-чи поток ачылат. Бул 15-лерине жакындап атабыз. Буюрса 13 же 14-түндө старт коебуз. Ал курста биздин өзгөчө практикалык жана теориялык сабактар болот. Жарымы практика, жарымы теориядан турат. Бизде өзгөчө теория азыраак болот да, практика көбүрөөк болот. Практика почти 90% практика десек болот. Негизи сатуу тармагын өздөштүрүп жаткандар, бул жерде балким эксперттер бар араңыздарда, балким сетевой тармакта иштегендер бар, мугалимдер бар, өзүңүздөрдүн курсуңуздарды алып чыгам же болбосо товарыңыздарды, услугаңыздарды сатам деп жаткан болсоңуздар, биринчи эле сатуу тармагын өздөштүрүп жатканда сатууда эки эле нерсе бар экен да. Бирөөсү техникасы сатуунун, а экинчиси бул сатуунун теориясында негизи психологиясы өтө чоң таасир берет да. Сатуу бул өзү почти 90% психологиядан турат экен да. Ал эми 10% эле бул техникалардан турат экен. Бул техникаларга эмнелер кирет? Бул мисалы биз ачып иштетип жаткан платформалар YouTube, Instagram, TikTok, Контакт дагы толтура да. Мындай алсаң Одноклассниктен да издеп, эң азыркы учурда да Facebook'та аябай жакшы кетет. Кыскасы ошондой бул техникаларына кирет да. Ал эми сүйлөө чеберчилиги ал да техникага кирет. WhatsApp группалар менен иштөө, жетектөө, булардын баары техникага кирет. Ал саналуу эле да, мындай санасаң, көрдүңүздөрбү? Ал эми сатууда эң негизги нерсе бул жерде психология аябай чоң таасир берет. Сиздин даярдыгыңыз, сатуучунун даярдыгы. Сатуучунун даярдыгы дегенде сиз биринчи эле эмнеден башташыңыз керек, кантип башташыңыз керек, кимден жардам сурашыңыз керек, ким аркылуу үйрөнүшүңүз керек деген нерселер бар да. Көпчүлүгү бул тармакты мен мына 4-5 жыл онлайнда сатуучу болуп иштеп жүрөм. Чоң эксперттер менен иштештим да. Бизнес-тренер Оксана Рыскова менен иштештим. Барчынай Кадырбековнадан окуп бүтүрдүм, кайра курстарын сатып иштедим. Асылжан Нарыбаева психолог, анда уюштуруучу продюсер болуп
бир курсун создавать этип көрдүк. Ошентип мындай күчтүү тренерлер менен иштешип көрдүм. Жөнөкөй жаңыдан чыгып келе жаткан эксперттер менен да иштешип көрдүк да, баягы аты чыга элек, бирок реклама кылып иштешип. Эң арты бир 30-40 миң запуск болгон учурлар кездешти. Алды ошо 500 миңдин тегерегинде баягы акча товар оборотун жасаган күндөр болду да. Ошондуктан биз эмне кылабыз? Биринчи эле сатууну өздөштүрөрдөн мурда биринчи эле биз өзүбүздү даярдайбыз. Эмнени сатабыз, каяка сатабыз, кимге сатабыз, кантип сатабыз деген суроолор бар да. Ошолордун баардыгына жоопту даярдап алабыз. Мындайча айтканда биринчи самопрезентация деп коет. Өзүңдү тааныштыруу да. Сатуучу ким, кимдин сатуучусу, эмнени сатып атасың, же болбосо эгерде башка бирөөдө иштебесең, өзүңдүкүн сатып атсаң, эмне сатып атасың, кандай услуганы алып чыгып атасың, ошолордун баардыгын баягы кыска, так, анык болуш керек. Мисалы, китеп жазып атканда деле чарчайт эле ойлорду жаза бербейт да, ал жерде делечи китеп жазуучулар деле. Баягы ойлордун баардыгын иреттеп, ошол маанилүүсүн анан терип анан китеп кылып жазышат да. Биринчи эле мазмунун карайбыз да, биз биринчи эле мазмунда темалары кандай экен. Сатуучуда деле ошондой. Биринчи эле сиз өзүңүздүн кайсыл тармакка алып чыкпаңыз, өзүңүздү биринчи ошол китептегидей мындай адамга кызыктуу болушуңуздар керек да. Башка адамдар сиздерди бир угуп, бир көрүп, сиздерди мындай сүйүп кала тургандай да. Анан азыркы учурда баш аламан эле бир товарды алып алабыз да, аны сатабыз. Аны болсо клиентибизди кармап калышы үчүн кичине бир подарка берип коюшубуз мүмкүн да. Андай кылбашыбыз керек. Негизи сатууда бул клиенттик база өтө чоң роль ойнойт. Клиенттик базада клиенттерди биз кантип кармап калабыз, ошол дагы өтө чоң ролду ойнойт да. Анткени бир клиентке эптеп эле бир товарды сатуу эмес, именно ошол клиенттин муктаждыгын аныктап, ошол муктаждыгын чечип берүү. Ал балким сиздин товарыңызга эмес, сиздин башка бир нерсеге муктаждыктыр. Сиз ошол эгер анын муктаждыгын чечип берсеңиз, сизге өмүр бою ыраазы болуп өтөт да. Ошондуктан ал дайыма сиздин баягы ысык кардарыңыз болуп кала берет. Ошон үчүн аны ысык абалга алып келиш үчүн холодный контакты болобу, же жылуу контакты болобу, ошолордун баардыгын биз кармап калыш үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Өзүбүз ал адамдар менен туура мамиле курууну үйрөнүшүбүз керек. Ал үчүн биз кечээ мен сиздерге айткам, жан дүйнөңүздөр таза болуш керек. Ал адамдар менен сүйлөшкөндө алардын көйгөйүн чече билишиңиздер керек. Сиздерден эмне жардам сураса, сиз ошого даяр болушуңуздар керек да. Анан жөн эле сатуучумун десеңиздер, жөн эле бир товарды алып эле ага сунуштап эле кечке сатып берсеңер, ал адамдарды бир чаласыңар, эки чаласыңар, үч чаласыңар, ошо менен ал адамды кетире бересиңер да. Ал адам 1-2 жолу угат, 3 жолу угат, анан бир жолу товар алышы мүмкүн, 2 жолу алышы мүмкүн. Ошо менен ал адам кийинкисине кайра кайтып келбейт да. Анткени андай сизге окшоп саткан товар сатуучулар өтө көп. Азыркы учурда конкурент деген өтө көп. Биз өзүбүздүн кардарларыбызды кармап калыш үчүн эң биринчи жөнөкөй ал ким, эмне кызмат кылат, канча жашта, үй бүлөлүк абалы кандай, кардар жөнүндө маалыматты толук билишибиз керек. Анан мисалы сиздерде азыркы учурда бардыгыңыздар эле бир кандай десем, Билайндан, же болбосо Ошкадан же Мегакомдон кардарысыздар. Бардыгыңыздар эле кайсы бир ошол интернет тармагында бардыгыңыздар эле кардарысыздар. Сөзсүз түрдө Мегакомдон же единица алгансыздар, номер алгансыздар, ал жактан дайыма колдоносуздар, единица салып, интернетиңизди туташып. Анан сиздерге баягы Билайндан, Мегакомдон, сиздерге туулган күнүңүздөрдө бир кандайдыр бир куттуктоолор келип калабы? Мисалы, автоматтык түрдө 29 болгон күнү эртең менен эрте биринчи эле мен Билайнда былтыр таң калгамдай, ой, эч ким куттуктайлык деп Билайн мени куттуктап атат депчи. Көрдүңүздөрбү? Ар бир адамга бул өтө маанилүү. Анткени эртең менен турсаң, телефонуңду карасаң, СМС келди, туулган күнүңүз менен сиздин үй бүлөңүзгө бакыт каалайбыз, жакшы сөздөрдү арнап жазып атат. Анан эртең менен турдуңуз, маанайыңыз көтөрүлүп калды. Көрдүңүздөрбү? Клиент эмне кылат?
клиент эң биринчи өзүнө көңүл бурууну каалайт, аябай жакшы көрөт. Анткени сиздер клиенттер менен иштешип жатканыңыздарда клиенттердин көңүлүн карап, аларга жакшы мамиле жасап, аларга жылмайып мамиле кыла турган болсоңуздар, ал клиенттер сизден кете албай калат да. Мисалы, мен өзүмдүн эле жашоомдон ала турган болсом, менде буга чейин көп салондорго барат элем да, сулуулук салондоруна барат элем. Чачымды аргас салондорго боетот элем. Анан бир күнү өтүп баратып эле Киевский Молодая гвардияда бир сулуулук салон көрүп калдым. Ал жер учебный центр экен, мындай парикмахерлерди, маникюр, педикюр, каш, кирпик ушуларды үйрөтөт экен да. Өтүп баратсам эле ошо кыздары эже бул жака кирсеңиз мындай деп сунуштап калышты. Анан мен ал жерге бардым, мастер мага аябай жакты да. Ошол учебный центрдин хозяйкасы да, Мухаббат деген студия. Азыр Бишкекте болсоңуздар, барсаңыздар дайыма жылуу кабыл алышат. Азыр аябай клиенттер көбөйүп калыптыр, ал учурда бир аз азыраак болчу. Дайыма барганда Махаббат эже билет да, чачым кантип боешум керек, эмне кылышым керек, чачым кантип кыркышым керек, ал уже билет да. Анан сенин чачың мындай деп эле. Даже ученицаларын эле дайындап которгон болсо, ученицалар ошо өзүнүн мастердегидей кылып кыркып берип коюшат да. Көрдүңүздөр, мен ал жерде мына 2 жылдан бери кардар болуп жүрөм. Ага чейин мен толтура сулуулук салондорго баргам да. Бирине барсам тырмагымды туура эмес жасап койгон, бирине барсам чачымды чала боеп койгон. Көрдүңүздөрбү? Ал жерде болсо ар бир жасап жаткан жумушун эмне кылат экен? Сүйүү менен жасашат да, кыздар дагы, мастери дагы. Ошол жасап жаткан жумушун сүйүү менен жасагандыгы үчүн адамдар ал жерге баягы сүйүү издешет. Көпчүлүк адамдар биз сүйүү издейбиз. Анткени бизге мээрим жетпейт. Мээрим издейбиз, сүйлөшкүбүз келет, сырдашкыбыз келет, ошондой нерселерди жасагыбыз келет. Анан башка адамдардан биз ошол нерсени күтө беребиз да. Ал эгерде сиздер сатуучу болсоңуздар, адамдардын көңүлүн ала билүүнү да үйрөнүшүңүздөр керек. Сиздер дайыма аларды жылмайып, тосуп алып, алар менен сырдашып, кандайдыр бир темаларда сүйлөшүп, ал адамдар менен мамыру жумуру деп коет го кыргыздарда, мамиле кыла турган болсоңуздар, ал адамдар дайыма сиздердин кардарыңыздар болуп, сиздердин жаныңыздардан кетпейт. Даже кээде сиздер баягы ошондой кардарлар менен кээде курбу да болуп каласыздар да. Кээде партнер болуп калышыңыздар мүмкүн, бир баягы тармактык бизнесте иштегендерчи. Үй бүлөңүздөр менен дос болуп калышыңыздар мүмкүн. Көрдүңүздөрбү? Себеби сиздин мамилеңиздерден көз каранды болот да. Ошондуктан биз дайыма айтабыз, мамилени эң биринчи тууралаш керек. Андан кийин сүйүүнү бериш керек адамдарга. Сүйүүсү жок адамдарды биз жакшы мындай аябай жакшы сүйлөп, алардын көңүлүн алып эметкени менен бир күнү болбосо бир күнү аны кагып, же бир жаман сөз айтып, же болбосо туура эмес мамиле кылып которгон болсок, ал адам сразу качып кетет да. Анан дайыма биз эмне кылышыбыз керек экен? Дайыма баягы сүйүү арнап турушубуз керек. Дайыма жылмайып, тосуп алып, кардарыбызды тейлегенди да үйрөнүшүбүз керек. Мен азыркы учурда Кыргызстандагы көп соодагерлерди баягы тармак салттуу соода деп коем да. Мисалы, базарлардачы өзгөчө могу торговый центрлер менен базарлардын айырмасы асма менен жердей да. Эмне дегенде, торговый центрлерде кыздарды атайын мындай тажрыйбасына карап алат. Ал эми базардагылар, булар өздөрү сатуучулар да. Же бирөөнү коюп койгон, чала мындай билими бар бирөөнү коюп койгон. Анан барсаң кабыл алганда бир маанайыңды түшүрө тургандар бир окуяларга туш келесиң да. Базарга барганда мен дайыма ошентип келем. Ошондо стресс болуп чыгам базарданчы. Буюм албай эле мен стресс болуп чыгам да. Алгым да келбейт, издеген нерсемди таппайм дагы да. Анан биз кардарды тейлеп жатканда эң биринчи кардар эмнеге кызыгат? Кардар эмне алгысы келип жүрөт базарда? Анын акчасы бар. Клиентиңиздин акчасы бар да, кардардын. Акчасы бар, бир нерсе издеп жүрөт, таппай жүрөт. Не алгайын деп жатат да. Мына даяр келген клиентти биз кармап кала албайбыз да. Кабагыбызды бүркөлгөн. Бул эмне үчүн кабагыбыз ошол учурда бүркөлгөн? Анткени биз үйдөгү акыбалыбызды биз сыртка алып чыгып атабыз да. Балким ошол учурларда жолдошубуз менен бир нерсе болгондур, же балким ошол учурда кайын-журту менен бир нерсе болуп жүргөндүр, же ошол учурда дагы бир көйгөйлөр болуп жүргөн да. Ошол
үйдүн состояниясын көпчүлүк сатуучулар бул ички абалын сыртка чыгарып коет да. Бирөөлөргө капа болуп жүргөнүн, бирөөлөргө нааразы болуп жүргөнүн, ушунун баардыгын сыртка чыгарат да, анан көчөдө кетип бараткан, баягы бир нерсе издеп жүргөн адамдан күчүн чыгарып алат да. Мындай нерселер өтө көп. Ошондуктан эгерде сатуучу болом десеңиздер, эң биринчи нерсе бул сиз адамдарга туура мамиле кылып, сүйүү менен жооп беришиңиздер керек. Дайыма жылмаюу менен. Ушул эле нерселерди үйрөнүп алсаңыздар, сиздерде сатууңуздар аябай жакшы мындай күчөйт да. Көпчүлүгүбүздө ушул дайыма эле бир өзүбүздүн үй бүлөлүк абалыбызды сыртка чыгарып салабыз да. Ошол бир учурларда капа болуп турганыбызды капабызды чыгарып салабыз, жинибиз келип нааразы болуп турган болсок ушу нааразычылыгыбызды, кыскасы ал нерсе ал үйдө калыш керек да. Эгерде сиз сатып көчөгө чыккан болсоңуз, сиз сатуучусуз, ал жерде абалды өзгөртүш керек. Абал өзгөрмөйүнчө сиз сата албайсыз. Сатууңуз дагы болбойт. Эгерде сиз эртең менен жылмаюу менен, жакшы маанай менен, жакшы мындай көңүл менен сыртка чыга турган болсоңуз, ошол күнү карасаңыздар, соодаңыздар аябай жакшы болот. Ал эми ошол эле учурда эртең менен маанайыңыз аябай низкий төмөн, эмоцияңыз аябай ушундай кыжырыңыз келип, жинденип көчөгө чыккан болсоңуз, сиздин алдыңызда ошондой тоскоолдуктарды жаратып салат да. Жараткандагы жөн эле ушундай эмени көбөйтүп берип салат. Ошондуктан биз эмне кылышыбыз керек экен? Эң биринчи эртең менен көчөгө чыкканда сүйүүнү көбүрөөк ойготуп чыгышыбыз керек. Мисалы, сиздер деле үйүңүздөргө гүл тиктиңиздер дейли, айымдар болсоңуздар. Анан күнүгө ошо гүлүңүздөргө күнүгө аздан суу куюп, сүйүп, ошо гүлүңүздү багып, гүлүңүздү карап, гүлүңүздү уход кыла турган болсоңуздар, ал гүлүңүздөр тим эле бажырайып, аябай жалбырактары дагы чыгып, сонун болуп өсүп берет. Адам бул табиятынан бул ошол эле өсүмдүктөргө эле окшош да, табиятычы болгону мындай уходду аябай жакшы бере турган болсок адамдарга, бизге кайра алар сүйүү менен бажырайып ачылып берет экен да. Эгерде биз ошол нерсени жасабай эле, мисалы кечке эле ошол тиккен гүлүбүздү кечке карабай, суу куйбай, кечке өспөй койдуң же бир кыйраткан гүл болбодуң дей турган болсок, бир күнү солуп калат да. Анан биз ал гүлдү дайыма жакшы көрүп, суу куюп, түбүн жумшартып, витаминдүү нерселерди берип өстүрө турган болсок, ал гүлүбүз бир күнү бажырайып, сонун гүл ачып берет да. Ошондой эле менде бир мындай окуялар көп кездешти да. Бир 2-3 потокто окуган сатуучу болуп курсумда 2 айым курска жазылып алышыптыр сатуучу болом деп. Бирок турмушунда экөө тең күйөөлөрү менен ошол учурда ажырашып жатышыптыр да. Анан сабак биринчи күнү негедир биринчи эле күнү сабак негедир Инстаграмда баягы техникалык бир себептер болуп калды да. Анан сабакка кире алышпай, сабак өтүп атам, бирок алар кире алышпайт да. Алар Россияда болчу. Кире алышпайт, сабак жарымынан киришти. Анан ошо группага жаман негативдүү нерселер жазып башташты. Убагында баштабайсыңарбы, анан минтпейсиңерби, антпейсиңер. Башкалар мындай карасаң убагында эле киришкен, убагында сабакты көрүп атышты, убагында жооп берип, практика жасап атышты да. Бирок ал айымга тоскоолдуктар болуп атат да. Анан ал адам менен жекече сүйлөшүп көрдүм, 2 айым менен тең. Бирөөсү улуу эже экен, бирөөсү менден жашыраак, менден бир 2 жаш кичүү айым экен. Көрсө, бир эженин жашоо турмушу 50 жаштан ашып калганда жолдошу башка аял алам деп, мен үйүмдөн кетем деген эмегини коюптур да. Мен кетемин, башка аял менен жашайм, жаш аял менен жашайм. Сен балдардың баары чоңоюп, үйлөнүп, жайланып калган экен. Кичүү баласынын алдында сен калдың, мен да башка айымды жакшы көрүп калдым деп ал чыккан. Ал 50 жашка келгенде жолдошу мамиле кылган учурларда анан күчүн кимден чыгарат? Күчүн башка бирөөлөрдөн чыгарат да. Анан группаларга ар түрдүү нерселерди экөө кошулуп алып, группаларга ар түрдүү нерселерди жазып атат. Ал жакта позитивный аялдар келген, бирок позитивный аялдарды 30-40 айым келсе, 2 эле айым бузуп коет да. Себеби бир мешок картошканын ичине делечи, таза картошканын ичине бир чирик картошканы коюп койсоңуздар, бир ай убакыт өткөндө ал
ал картошка да чирип, мешектеги картошка да чирип кетет да. Мисалы алманы деле алсаңыздар, бир ящик алмага бир чирик алманы кошуп койсоңуздар, ал баары бир чирип жок болот да, баары бузуп салат. Ошондой да коомдагы, мисалы коомдо дагы бир аябай позитивдүү ушундай айымдар өтө көп. Бирок ошол эле учурда негативдүү, жашоого болгон нааразы, бул жашоо анын жашоосу эмес, бир башка эле бир дүйнөдө жашап жаткандай эле бир баягы өзүн ошол жакка коюп алган да ошол адамдарчы. Анан эмне болот? Кудай дагы ошондой кайра нааразы боло турган нерсени кайра үстүнө кошо берет да. Мисалы карызды кубаласаң, карыз келе берет. Негативдүү ойлорду киргизип алып, жашооңду жаман жактарга буруп ала турган болсоң, ошол нерсени кайра бере берет. Себеби сен ошол жолуңду чечип, анан жакшы жашоого умтул деп атат да. Жараткан өзү жол көрсөтүп атат. Сен ошол нерсени чеч деп атат. А чечмейинче сиздерди баягы ошол нерседен басып, кесип, алдын тешип өтмөйүнчө ошол кайталанган жашоо кайра кайталана берет да. Ошондуктан эмне кыл деп атат? Ошол учурда күйөөң менен ажырашам деп атасыңбы? Күйөөң ажырашам деп атабы? Экөөңөр сүйлөшкүлө, бир убакыт берип көрөлү. Ошол убакытта дагы экөөбүздүн мамилебиз жакшырбай турган болсо, анда кел олтуралы дагы экөөбүз эки жолго түшөлү деп эле ортодо чечимди кабыл алып коюш керек да. Жолбосо биротоло элдешип, экөөбүз тең бири-бирибиздин туура эмес кылыктарыбызды жашырып жашайбыз десеңиздер, жашаңыздар дагы. Анан жок, мен бул нерсеге тоюп бүттүм, сен да тоюп бүттүң, экөөбүз мындай эле жакшы балдарыбызга ата эне болуп чоңойто берели, бирок жашообуз экиге бөлүнүп кете берсин деп. Бизде мына кыргыздарда, мына азыркы коомдо мындай нерсе бар да. Бир эле адамдын үй бүлөдө бир эркекке менен эле, бир эркек эле биз баш ийбиз, мындай үй бүлөлүк эмеге мен ошол эркек мени багыш керек, мынтип жасаш керек, муну кылып бериш керек, тиги кылып бериш керек. Бүт баарын ошол эркекке төңкөргүбүз келет. Ошол учурда эле жасабай жаткан эркегибизди кайра үстүнө баягы минип алып эле ошол эркектин жеп салабыз да. Аялдар ушундай агрессивдүү болуп калганбыз да. Бул нерседе мен өткөнмүн да, себеби мен да жолдошум бир учурларда акча таппай калган учурда сразу үстүнө минет элем да. Сен акча таппайсың, сен мынтпейсиң, антпейсиң, муну кылбайсың, тиги кылбайсың дей берет элем. Анан бирок психология сабактарды өткөндөн кийин анан мен ошол нерсени жок кылдым да. Жолдошумдун таап келгенине мен ыраазы болом. Анткени жолдошумду Кудай өзү жараткан, өзү берип атат рызкысын, ошол жолдошум аркылуу бизге берип атат да. Демек, жолдошубуздун таап келгенине ыраазы болуп, шүгүр деген эмес, ыраазы, ыраа көрүңүздөр, өзүңүздөргө ыраа көрүңүздөр. Ыраа көргөндө гана сиздерге ошол акча болсо акча, билим болсо билим, илим болсо илим ошол сиздерге жаап келет. Ыраазы болмоюнча, канаттанмайынча сиздердин бул ыраа өзүнө ыраа көрбөй жатат. Буга керек эмес окшойт деп анан кийин чачылып кете берет экен да. Бул нерсени да мен сиздерге мындай кичине мындай секреттерден айтып берип коеюн. Себеби мен бул психология сабактарды кеминде бир 100-200 миңге сатып алып окугам да. Ошондуктан бардыгыңыздар жолдошуңуздарга ыраазы болуңуздар дагы. Өз таап келген канча сумма таап келет, нан таап келеби, чай таап келеби, май таап келеби, алып келген нерсесин эле ыраазы болуп эле ошону көбөйтүп жабыртып балдарыңыздарга өзүнүн рызкысын бергенге аракет кылыңыздар. Бирөөнүн жаман рызкысын алып келип, аны үйгө алып келип булгабай үйүңүздөрдө жолдошуңуздардын болгон аракетин таап келип атат. Ошол жолдошуңуздарга берип жаткан бул жараткан да, жараткан берип атат. Ушул рызкыны берип турайын. Бул ушуга чыдайт бекен, ыраазы болот бекен. Анан эгер ыраазы болсо, мен чоңойтуп көбөйтүп берейин деп атат да. Сиздер болсо ага ыраазы болбой атасыз. Жок, мен буга ыраазы эмесмин деп атасыздар. Анан жок болуп атат, көрдүңүздөрбү? Ошондуктан бардыгыңыздарга жакшы нерсе балдарыңыздардын, кызыңыздардын, келиндериңиздердин таап келип колуңузга 5 сом, 10 сом, 20 сом, 50 сом, 1000 сом берсе дагы ыраазы болуңуздар. Ошол ыраазынын аркасында 1000 сомуңуздарга 10 000 сом, 10 000 сомуңуздар 100 000 сомго бир учурда бирөөлөр аркылуу сизге дагы келип баштайт. Акча өзүнөн өзү ыраазычылык менен чогулуп баштайт экен. Демек, акча эле эмес, бул жерде дагы мээрим, сүйүү, мамиле,
мен жакшы эле нерселерди айтайын сиздерге, бардыгы жаман нерселерди айтпайм. Эң негизги нерсе биз өзүбүздү, үй бүлөбүздү өзүбүздү жакшырта турган болсок, биринчи өзүбүздүн кайсыл жерде турган болсок ошол жерде өнүктүрүүдөн баштайбыз. Эгерде үй бүлөбүздө азыр ажырым болуп аткан болсо, анализдеңиздер, эмнеден ката кетирип атасыздар. Анализ менен гана чечилет. Эгерде үй бүлөңүздөрдө бактылуу болсоңуздар, ыраазы болуңуздар, дагы көбөйөт. Эгерде сиздерде балдарыңыздарда, келиндериңиздерде кандайдыр бир көйгөйлөр болуп жаткан болсо, аны чечип берүүнүн жолдорун көрсөтүңүздөр. Себеби сиздер бир топ тажрыйбалуусуздар жашооңуздарда. Келин менен тирешүүнү токтотуш керек, кыздарга тирешүүнү токтотуш керек, балдарды сыйлоону үйрөтүш керек. Ар бир нерсенин өзүнүн мындай басып өтө турган жолдору бар. Эми анын баарын айтып отура берсек, эле целый убакыт өтүп кетет да. Аны күндө түндө айтсаң деле түгөнбөйт. Ошон үчүн бөлүп мен сиздерге айтып беремин бул сабактарды. Анткени Жан Дүйнө азыгы группасынан буйруса, сиздерди ошол жактан сонун билимдерди кыска кылып эле түшүндүрүп берип турам. Балким арасынан суроо жооп болуп калса дагы ошол жактан үйрөнөсүздөр. Андан кийин бүгүн негизги биздин максатыбыз бул сатуучуну кантип тарбиялайбыз. Тармактык бизнесте иштегендер барбы? Жазып коюңуздарчы, бар болсо. Акча табылып жатат, бирок ошончолук эси чыгып кетет. Ал эмнеден болот? Той-пой болуп эле эсин таап кетип атат дейт. Ушул нерсеге менде өткөндө бир апанын өзгөчө бир сабагында билип алганмын. Ачык эле секретин айтып берейин. Биз баягы Манас илимин изилдебейбиз да, бирок ошо Манас илимин изилдегендердин өзгөчө мындай секреттер чыга берет экен да. Бизде Манас деген, Манасты биз баатыр элестетебиз, кыргыз элинин баатыры. Мындайча айтканда, бир каарманы катары элестетебиз. Ал эми Манас бул тескерисинен которгондо асман деп которулат экен. Асман деген нерсе бул чексиздик да. Манас өзү жогорку акыл эс деп айтылат экен. Акыл деген бизде бар да, акыл деген бар, анан эс деген бар. Эси бул бизде. Акылыбыз өтө көп экен азыркы учурда, мээбизде аябай информациялар көп, ушунчалык билимди алып коюп турбуз, бирок эсибиз баягы өзү ойгон эле экен. Эси бул Жан Дүйнө да. Эсибиз азыркы учурда ойгон эле экенбиз да. Кыргыздарда акыл эсиң менен болчу деп коет го. Акылың дагы эсиң дагы бир жерде болсун деген сөз экен да. Азыркы учурда бизде акылыбыз ашынып кетиптир дагы, эсибиз өзүн өзү таппай жаткан учур экен да. Анан ошол каармандардын ичинде Манасты чечмелегенде ошол жогорку акыл эс деп чечмеленип атпайбы? Ал эми ошол учурда Манасты бир эле адам жеңе алган экен да, бул Сайкал энебиз. Ал дагы чоң каармандардын бири. Биз баягы китепти окуганда эпос катары кабыл алып атпайлыбы? Бирок чындап чечмелей келгенде биздин кыргыз элинин баягы руханий жан дүйнөсүнүн эмеси, секреттерин баары ошол жакта катылуу экен да. Манасты бир эле Сайкал энебиз жеңген экен. Сайкал энебиз гана көтөрүп чаап аны жеңе алчу экен да. Анан Сайкал деген чечмелениши азыркы учурда сиздерге бул жаңы маалымат болот болуш керек. Сайкал деген бул, сай деген бул ата тарап экен да. Оң тарап ата тарап, сол тарап эне тарап деп айтылат экен. Кал деген бул эне жак экен да. Анан Сайкал деген бул руханий байлык экен да. Сай деген бул руханий байлыкка байланган экен. Ал эми кал деген бул материалдык байлыкка байланыптыр да. Анан руханий байлыгыбызды биз көбүнчө ата тараптан алат экенбиз. Ал эми материалдык байлыкты биз эне тараптан алат экенбиз да. Эмне үчүн жанагы акча таба беребиз, анан бирок кайра эле акчаларыбыз өзүнөн өзү жок болуп эле, анан акчаларыбыз чогулбайт, анан ар качакка кетип эле дайыны чыкпай калат го. Ошол жак, эгер сиз энеңиз жак менен жакшы катнаш кылбасаңыз, же энеңизди ыраазы кылбасаңыз, энеңиз менен болгон мамилеңиз начар боло турган болсо, ошол материалдык байлык
материалдык байлык бул жукпайт экен. Мындайча айтканда өзүн таба албай калат экен да. Анан биз дайыма ыраазы кылууну да үйрөнүшүбүз керек экен. Эгер руханий байлыгыбызды өстүрөбүз десек, анда ата тарабыбызды дагы кошо алып кетишибиз керек. Бизде эки канат болсо, ошо ата эне тарабыбызды аныктап мамилебизди, эгерде көзү өтүп кеткен болсо бул дүйнөдө сөзсүз түрдө кечирим сурап алардан, аларга ыраазы болушубуз керек экен. Анан дайыма өзүбүздүкүн анализдей жүрүшүбүз керек. Биздин жада калса аттарыбыз, мисалы фамилиябыз, атыбыз, бир туугандарыбыз, ата энебиздин аты жөнү, жети атабыздын аты жөндөрү бул жөн жерден эмес экен. Анткени кыргыздарда ар бир эмени чечмелешкен экен да. Ошол чечмелеген учурларда сиз өзүңүздүн секретный кодуңузду табат экенсиз. Мен дагы ошол именно ошо руханий байлыкты изилдеп жүргөн учурларымда ошо мен азыр кенже эже бул жака кошулуп атат. Кенже эжеге ыраазымын. Ошол жака чакырганда мен бир секретный кодду таптым. Бул код ошол мен өзүмдүн атымды чечмелеп, атамдын атын чечмелеп, апамдын атын, атамдын бир туугандарынын аттарын чечмелеп, чоң апамдын, чоң атамдын аттарын чечмелегенин кичине жолдорун үйрөндүм дагы. Анан ошонун негизинде мен өзүмдүн кодумду таап алдым десем болот да. Сиздерде дагы ошол илимий жактан изилдеңиздер. Бул изилдеген адамдардын билим алыңыздар. Эмне үчүн биз ошол билимдерди ошо Кенже эже, Назира эже, могу жерде Мербе эже аркылуу биз ошо уюштуруп жатабыз да. Сиздер дагы келип өзүңүздөрдүн ички дүйнөңүздөрдө бир кодуңуздар болот экен. Ошол кодуңуздарды таап алсаңыздар болот. Оңой эле экен. Болгону билимдерди бирөөнөн болбосо бирөөнөн аласыздар, экинчиси болбосо үчүнчүсүнөн алат экенсиздер да. Мен бир эжеден алдым ошонучу. 3-4 сабакты өтүп көрдүм, бирок бир эжеден алдым. Түшүндүм, чечмелеп көрдүм, мен таптым дедим жолу. Демек сиздер дагы буйруса ошондой жактардан табасыздар. Аракет эле кылып койсоңуздар. Замир эже, мен чечкич эмесмин. Келип ошол жерде чечмелеген эжелерге келип чечтирип кетиңиздер. Аттарыңыздар эмне берет? Сан менен, кыргыздарда санология деген бар болчу экен да. Сан менен чечмеленген аты жөнүңүздөрдүн туулган күн, жыл, ай, кыскасы ай менен жылдыз менен байланыштырып чечмеленген атыңыздар жөн жерден коюлган эмес да. Изилдеңиздер, өзүңүздөр изилдесеңиздер эле табасыздар. Бизде ошол боюнча сабактар коюлат буйруса. Сан менен чечмеленген, ай жылдыздар менен. Бизде ошо изилденген, изилдеп, окуп, билим алып, тажрыйба кылып, көрүп, китептерден алып, илгерки тарыхый булактардан изилдеп, кыргыздардын баягы тарыхын изилдеген өзгөчө чоң инсандар бар экен. Мен өзүм да ошол тармакка келип мен деле биринчи жолу көрдүм ошол агайларды, эжелердичи. Анан ошол жактан билимдерди алдым дагы. Өзүмдүн жашоомдо чечмелеп баштадым. Аздан үйрөнүп баштадым. Мен ал жерде укмуш чечмелеп кеткен жокмун, бирок өзүм түшүнүп баштадым жашоомдун маңызы каякта жатат экенин. Мен руханий байлыгым каяктан өсөрүн дагы түшүнүп калдым да. Биз ошондуктан эмне кылышыбыз керек экен? Өзүбүз изилдеп, окуп, билим алып, көрүп, анан ошону чечмелегенди үйрөнүшүбүз керек. Эгерде биз руханий байлыгыбызды, материалдык байлыгыбызды өстүрөбүз десек, анда ошол кайсыл тармактар бизге билим берет. Азыркы учурда психология өтө керек бизге. Анткени жан азыгы, жан дүйнө, руханий байлык булардын баардыгы бизди өстүрүүчү касиетке да. Ошондуктан биз эмне кылабыз? Изилденебиз. Мына сынчылык деп атпайбы? Сынчылык. Мына бул жакта дагы өзгөчө агайлар да бар да, себеби сабакка кирип жүрүп. Мен түшүнбөй калган нерселер бул жакта өтө көп экен. Мен деле түшүнбөйм, мисалы, көп нерсени билбейт экенмин жаш болуп баягы. Ата энемен ошондой нерсени үйрөнгөн эмесмин, бирок ушундай апалардан, эжелерден, агалардан ыйрөнүп атканыма мен ыраазы болуп кетем. Кээде угуп, көрүп, көзүм чекчейип эле калат да, ушундай нерсе бар беле депчи. Ошондуктан өзүңүздөр келип угуп, көрүп кетсеңиздер абдан жакшы бул нерсени. Мен сиздерди күтөм Уюткул боз үйдөн. Ал жерден өзүңүздөр келип, көрүп, угуп, билим алсаңыздар андан жакшы. Жана буйруса сиздерге түз эфирлерди уюштуруп беремин. Ага сарсанаа болбоңуздар. Дайыма акысыз уюштуруп атабыз. Буюрса 9-унда дагы акысыз онлайнда уюштуруп беребиз. Балким үндөрү алыстан угулуп калышы мүмкүн. Аракет кылабыз да. Эми биз
бүгүнкү эфирди жыйынтыктайлы. Биздин максатыбыз онлайнга сатуучу өнөрдү үйрөнөт элем, мен өзүмдүн командамды өстүрөт элем, сатуучулук жакты үйрөнүп акча каражатымды көбөйтөт элем деген айымдар болсо, бизде жакында курс тарталат. Курстун баасын азыр айтып кое берейин. Мен мынча сом, мынча скидка кылам деп айтпайм. Бул курстарды мен башында 5000 сомдон баштап окутканмын. Эң арзы 1000 сомго чейин болуш керек эле. 1000 сом же 2000 сом эсимден чыгып кетти. Биринчи потокто биз ошо 1000 сом менен баштап 5000 сомго чыгарганбыз да. Ошол курсту кайрадан 7 поток, 7 деген номерди койгондо, 7 бул өзгөчө сан, ошондуктан 7 потоктогу айымдар үчүн гана сатуучу бол 7 курс эмеси курсу болгону 500 сомдон каттала аласыздар. Катталам дегендер группага жазыңыздар, жирекке жазыңыздар, номериңиздерди калтырыңыздар, менеджерлер өздөрү байланышат сиздерге. Мен байланыша албайм сиздерге тилекке каршы. Менде жардамчы кыздарым бар, ошолор байланышат, сиздерге түшүндүрүп берет. Биринчи эле тема бул өзүн өзү презентациялоо, өзүн тааныштыруу, өзүн курста өтүлүүчү темалардан кыскача айтып кетейин сиздерде. Фотосессиялар сөзсүз керек болот, себеби өз алдынча фотосессия жасаганды үйрөнөсүздөр, өз алдыңыздарча өзүңүздөрдү презентациялаганды үйрөнөсүздөр, жана программалар аркылуу өзүңүз презентация жасап, ошону кайра практика жүзүндө аткарып көрөсүздөр. Эгер катталам дегендер болсо, бул жерге номериңиздерди калтырыңыздар. Сатуучу бол 7 курсуна. Ал 13 же 14 ноябрда старт болот. Ага чейин бизде рекламалар кетет. Мен аябай укмуш кылып реклама кетирбеймин. Болгону группадан гана кетирип коюшат. Ошо канча адам топтолгон болсо, ошол адамдарды практика кылдырдык. Жарымы практика, жарымы теория. Теориядан турат. Биринчи бөлүгү 30 мүнөт теория кылсак, 30 мүнөтасы сиздер кайтарым байланыш менен практика кыласыздар. Ошондуктан курстун өзгөчөлүгү ошондо. Башка жактарда сиздерге түз эфирди 1 саат кылып берип кое турган болсо, биз ошол практикасын кошо жасатабыз. Сиздерди кылдыртып, көрдүртүп, сүйлөтүп, сүйлөй албай жаткандар болсо, сүрүн жеңгенди үйрөтөбүз. Камерага чыга албай жаткан болсо, камерада чыгууну да үйрөтөбүз. Түз эфирге чыгууну, сабак өтүүнү үйрөтөбүз. Фотосессия жасаганда кантип жасаш керек, эмне үчүн бул аккаунттарды тууралаш керек, кайсыл аккаунттар менен иштеш керек, ошолор боюнча дагы биз ошол жолдорун көрсөтүп беребиз. Менин практикада жардамчы кызым бар, өзү онлайнда иштейт, аябай күчтүү кыз, сатуу тармагында бир нече адистерден окуп келген. Сөзсүз түрдө биз практикасын коштоп кетебиз. Практикасын мен коштоп алып кетем. Эгерде ким катталам дегендер болсо, номериңиздерди калтырыңыздар, кыздар сиздерге байланышат. Сатуучу болдун өзгөчөлүгү, сиз практика жүзүндө сатасыз. Эгерде сатуу эки багытта алып кетем деп кече күнү да сиздерге эскертип бергем. Биринчи багыты бул биз менен кызматташып, менеджер болуп сиз менен иштешебиз, сиздерге кызмат кылып үйрөнөбүз, сиздер эмне ишти алып кетип аткан болсоңуздар, ошол иштер менен сиздер менен байма-бай байланышабыз, жолугушууларга келебиз дегендер болсо, анда биз ошол менеджерлерди 500 сомго үйрөтөбүз. Ал эми кошумча сатып курсумду дагы үйрөнөм дегендер болсо, өзүнүн тарифи бар. Ал бир аз кымбатыраак, себеби жеке кайтарым байланыш болуш керек да. Эгерде жеке кайтарымы менен жазылам дегендер болсо, аны дагы эртең буйруса акыркы эфирде айтам, канча кайтарым байланыш менен канчага окуй аласыздар. Эки группа менен окуйсуздар. Бирөөсү менеджер болуп иштөөнү каалагандар үчүн, ал эми экинчиси өзүнүн командасын куруп, сатуусун көбөйтөм дегендер үчүн. Эки багытта сабактар бир эле болот, бирок кайтарым байланыш эки бөлүк болот. Түшүнүктүү эле болду, Сиздер менен бүгүн эфирде болгонума аябай кубанычтамын. Эгерде жаңыдан кирип жаткан айымдар болсо, мырзалар болсо, кечирээк киресиздер, кирип кайрадан кайталап көрөсүздөр. Анткени көп маалыматтар ошол жакта калды. Эфирде аракет кылам сактаганга.
Бүгүнкү эфирде сиздер менен бирге болгонума абдан кубанычтамын, терең ыраазымын. Сиздер бар мен өзүмдүн билимимди элге алып чыгып, түшүндүрүп, сиздерге жакшы маалыматтарды бергенге аракет кылып атам. Себеби эгерде дагы аракет кылып билим алам, руханий байлыгымды өстүрөм, жан дүйнөмдү тазалайм, жан дүйнө азыгымды азыктандырам десеңиздер, анда бизде жакында группаларда телеграм каналдын ссылкасы ташталат, ошол жака дагы катталып алсаңыздар болот. Буйруса баардыгыңыздарды ошол мен өзүмдүн сатуучу бол курсумдан күтөмүн. Буйруса дагы сонун жаңылыктар менен жакында бөлүшөмүн. Биз кайрадан жандандык, анткени онлайнда эмес, мен офлайнда ишке кирип кеткенмин. Билесиздер, офлайндын жумушу өтө көп, онлайнга чыкканга кээде убакыт деле болбой калат. Инстаграм баракчаны караганга деле убакыт болбой калат. Ошондуктан эми буйруса кайрадан, эми тойлор бүттү дегенде кичине кыргыздарда бар го, октябрь, ноябрдын бул тойдун айлары да. Буйруса жакында ушу ноябрдын ичинде кичинеден уюштуруп турсак, буйруса декабрда бошоп калабыз. Тойлордон арылып дегендей. Тойлор көп болсун, кыргыздын каада салты, салт санаасы өсө берсин. Ошол тойлор аркылуу бизде жакшы жөрөлгөлөр ишке ашып атат да. Демек, ал тойлор да бизге керек. Баарыңыздарды жакшы көрөм, бейпилтүн, жакшы эс алыңыздар. Эртеңки эфирден көрүшкөнчө, эртең өзгөчө эфир болот. Ошондуктан эртең жакындарыңыз менен бул эфирди бөлүшүп коюңуздар дагы, эртеңки эфирге айтыңыздар. Эртең өзгөчө темаларда сүйлөшөбүз. Кечөгүнкү тапшырма кайрадан бүгүн берилет. Кечөгүнү 5 адамга ыраазычылык жазыңыздар дегем. Ыра көрүңүздөр бир жакшы нерсени. Ал адамдарда капа болуп жүргөн болсоңуздар, кечирим сураңыздар. Ал капачылыгыңыздарды жоюңуздар, мамилеңиздерди жакшыртыңыздар, сүйүүңүздөрдү күчтөндүрүңүздөр, кечинде жакшы түш көрүңүздөр, түшүңүздөрдө сонун ийгиликтүү күндөрдү алдын ала көрүңүздөр. Баарыңыздарды жакшы көрөм, жакшы калыңыздар.